Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен. Кыргыздар баскан узак жол аттуу көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышын сиздерге сунуштамакчыбыз. Бул көрсөтүүбүздөн Энесай кыргыз мамлекети Барысбек Каган туурасында сөз болмокчу. Анда эмесе көрсөтүүбүзгө ортоктош болуңуздар. 5-6 кылымдардан тартып, кыргыздардын Саян тоолорунун түндүгүндө Энесайдын ортоңку агымында жашагандыгы белгилүү. Бул Миң суу өрөөнүндө жашаган калкты грек тарыхый булактары, Перхис, араб жана перс булактары, Кыргыз, Кырхыр, Кытайлыктар Хиягас деп аташса, ал эми байыркы түрк руникалык эстеликтери жана уйгур Согда булактары Кыргыз деп өз менчик аты менен аташкан. Кыргыз башкаруучуларынан эң алгачкыларынан болуп, Барысбектин аты калганда, бул атынын калып калуунун себеби жанагы кыргыздарды түрктөр басып алгандан кийин ошо кыргыз элинин жана түрктөрдүн биргеликте Орхон Енисей жазууларында мына ошолор жазуусунда калып калган эң алгачкы кыргыз башкаруучусунун аты белгилүү болгондугу ушундан. Барысбек бул өтө сейрек кездешүүчү Умай эненин колдоосуна ээ болгон инсан жана булардын тукумдары көбүнчө эле Умайбек деген ат алып жүргөн адамдарга кирет. Барысбектин белгилүү болгондугунун жана кыргыз элине кылган кызматы ушу 8-кылымда Энесай кыргыздарынын башын бириктирип өз алдынча мамлекет түзгөндүгүндө болду да. Жана ал өзгөчө жанагы 693-жылы бийликке келген Капаган Кагандын тушунда Капаган Каган Энесей кыргыздарына кол салган болчу. Бирок ал согушу ийгиликсиз аяктап, анын натыйжасында ал өзүнүн жээнини Барысбекке аялдыкка берген болчу да. Түштүк Сибирдин жана Борбордук Азиянын тарыхында кыргыздар кеткис из калтырышкан. Социалдык, экономикалык жана маданий өнүгүүсү боюнча кыргыздар бул аймактагы эң өнүккөн коомду жаратып, 6-кылымдын башында Саян Алтайдагы эң алгачкы мамлекеттүүлүктү түзүшкөн. Мамлекеттин калкы комплекстүү чарба жүргүзүшкөн. Малчылык, дыйканчылык, тоо кен иштетүү, балык уулоо, аңчылык өнүккөн. Айрыкча кыргыз мамлекетинин темир узанган усталары даңкталышкан. Алар тарыхый булактар маалымдагандай өтө курч куралдарды жасашкан. Энесай кыргыздары Кытай, Чыгыш Туркестан, Орто Азия элдери менен соода сатык жүргүзүшкөн. Айтылуу Улуу Жибек жолунун Турпан оазисинен бөлүнгөн бир бутагы Тыва аркылуу өтүп, Энесайдагы кыргыз мамлекетинин башчысы Ажоонун хан ордосуна чейин жеткен. Ал Кыргыз жолу деп аталат. Согуштук аскердик кызматтарды жана аскердик курал жарактарды жасоого дагы толук жетише алган болчу да. Натыйжада өзүнү ошол түрктөргө тең мамлекеттин башчысы катары Ынанчы Алпилге деген ат алган. Бул деген ошо кыргыздардын Каганы деген түшүнүк эле. То есть бул түрктөр менен тең укуктуу, бирдей укуктуу мамлекет катары эсептөөгө, мамлекет башчысы катары эсептөөгө болот эле да. Бирок ага карабастан экинчи түрк кагандыгы түзүлгөндөн баштап эле кыргыздарга муну чыгыш түрк кагандыгы деп да айтылат. Ушундан баштап кыргыздарга абдан коркунуч туудурган мамлекет катары пайда болуп калды да. Натыйжада Барысбек ушул коркунучтан кутулуунун максатында бир канча дипломатиялык иштерди жүргүзгөн. Анын ичинен мына Эренулук деген абдан белгилүү 4 жолу элчи болгон кыргыз жаранını Тан династиясына атайын элчи кылып жөнөтүп, мына ошонун натыйжасында Тан династиясы менен же болбосо Кытайдын Тан мамлекети менен түрктөргө каршы
koalisiya tüzүүгө жетише алды. Мамлекеттин калкы кыргыздардан вассалдык көз карандылыкта болгон урууларды кошпогондо 1,5 миллионду түзгөн. Алар бутпарас динде сыйынышкан. Башкы кудайлары Теңир ата менен Умайене болгон. Өлгөндөрүн өрттөшкөн. Тарыхый булактарда Энесай кыргыздары бойлору узун, көздөрү көк, чачтары сары деп сүрөттүлөт. Ошондуктан перс тарыхчысы Гардизи аларды славяндар менен тектеш болуу керек деп жазган. Мамлекеттеги ички тартип өтө каттуу болгон. Уурулук кечиктирилгес күнөө катары эсептелинген. Ууру кылган адам колго түшсө, башы алынып, аны атасы өлөр өлгөнчө мойнунда асып жүргөн. Ошондуктан уурулук кыргыз коомунда дээрлик жок эсе болгон. Кыргыз ала тоосунда жашаган же болбосо жети суу өрөөнүндө жашаган түргештер бар болчу. Мына түргештер менен дагы коалиция түзүлгөн. Бул үчтүктөр союзунун түзүүсүнүн максатында алар 711-жылы түрктөргө каршы согушка киришишке эле. Бирок түрктөр бул союзду уккан болчу. Ошондуктан аларды күтүп турбай эле алдын алып согушууга аракет жасай баштады да. Алар 710-жылы эле 11-жылды күтпөстөн кышындасы кыргыздарга коңшу жашаган аз деген уруу бар эле. Мына ушулардан киши жалдап, жана Саян тоолорун ашып өтүп, кыргыздар уктап аткан мезгилде өздөрү да мына түрктөр айткан жери бар. Кыргыздар уктап атканда биз найзалар менен жол ачтык деп айткан жери бар эле да. Вот бул өтө кыргыздар үчүн оор жоготуу болду. Хотя кыргыздар бул мезгилде Саяндын башка бөлүгүнө мындай тосуп, ал жерден душман өтө албай турган дубалдарды түзгөн болчу да. Топурак менен абдан чоң баягы ошол жолго өтүп кетүүчү аймакты тоскон эле да. Энесайдагы кыргыз коомунун эң чоң маданий жетишкендиги өздөрүнүн жазуусун жараткандыгы. Кыргыздардын сабаттуулугу жогору болгон. Алардын жазуусу Энесай жазуусу деп аталып 39 тамгадан турганда, негизинен таш жазуу эстеликтери катары сакталган. Бул жазуу эстеликтери Орхон, Талас өрөөндөрүнөн табылган. Кыргыздардын жазуусу 6-кылымдан 7-кылымга чейин колдонулуп келген. Азыркы күндө Энесай жана Тувадан 120дан ашык байыркы кыргыз жазууларынын эстеликтери табылган. Ал эми 10-кылымда болсо кыргыз жаштары Кытайга чейин барып, өз билимдерин өркүндөткөндүктөрү тарыхый булактардан белгилүү. Бирок түрктөр жанагы аз уурусунан табылган адам менен Саян тоолорунун кышындасы кар улуу жаагандыгына карабастан ал тоону ашып өтө алды да. Натыйжада алар абдан чоң жеңишке жетишти. Себеби алар ал бетти Барсбек баштаган аскердик бөлүктөр аны тоскон эмес эле. Натыйжада Энесайдагы Кара Сунга деген жерде каттуу салгылашууда кыргыздар жеңилип калды. Барсбек дагы мына ушул жерде каза болгон. Түрктөр мына ушул Барсбектин денесине мындай кордук көрсөтөбүз деп бир жума ушу денени издеген болчу да. Бирок Барсбектин денеси табылган эмес. Ал ушул жерде жанагы эр жүрөк жоокерлер менен бирдикте каза болуп калган. Бул жоготуу кыргыздар үчүн дагы бир канча жылдар бою Борбордук Азияга үстөмдүк кылабыз деген, же болбосо Борбордук Азиянын башкарууларына кийлигишебиз деген аракеттери турмушка ашпай калды. Жок эле дегенде 40 жылдан кийин гана кыргыздар Борбордук Азиядагы баягы саясий оюндарга аралашып калган болчу. Ал мезгилде уже Барсбек жок эле. 6-7 Энесайдагы кыргыз мамлекетинин башкаруучусу Ажоо деген титулду алып жүргөн.
Ajo'nun ordosu Jaşıl Toğda jaygaşyp, jakşy bekemdelgen. Ordoda ornatılgan mamyda adat boyunca uğu sayılıp turgan. Türkler Kırgızlarga kol salaardın aldığında 3 düşmanımız var dep esepleşkenlerinde. Birincisi alar tan Kıtaylarını esepleşken boluşu. Ekinçisi jana Türgeçlerdi mına uşular da bizge korkunç tuğdurat dep eseplegenler. Biroq eng күчтүү jana belgilүү korkunçtu Kırgızlardan korkuşkan boluşu da. Oşol uçurda Kırgız mamleketinin 80 bin kişilik asker gücü bolgan. Al negizinen ja, nayza, kılıç menen kuraldangan atjan jokerlerden turgan. Kırgız askerlerinde bekem tartip bolgan. Salgılaşуу aldında kimdir biri korkup, je suw düşürse, toktosuz başa alıngan. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кыргыздар баскан узакчылыктуу көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышына ортоктошуп болдуңуздар. Анда Энесай Кыргыз мамлекети жана Барысбек Каган туурасында азын оолак болсо да маалымат алдыңыздар деген ишеничтебиз. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрдөн жолукканга чейин аман болуңуздар.